Бұл қайтару менен iş bitpeydi. Менің ойымша айуын уғызып тұрып, домашний арест қылып тұрып, резиденция içinde қайтартыш керек. Ошондо өмүрүнө коркунуч келтирилбейт. А муну барады, көчөдө кайтартып 2-3 кишини мынтип артынан ээрчитип койгондо жана көлбөй атылгандай эле атылып калышы мүмкүн. Душманы көп. Кулуп айтып аткан душманы абдан көп. Мен ошол үчүн Ташиевдин 5 жылдык ишине 0 деген бар. 0. Маған байлықтың керегі жоқ. Маған жетишет, Кудайга шүгүр. Эч кандай бир байлык топтоп, бир эбегейсиз бир бай болуп, же болбосо бир чалкалап бай болуп жатайын деген эч кандай оюм жок. Андай болбойт дагы, мен андай кылдырбайм дагы. Өзүмдү дагы, мен жакындарымды андай кылдырбайм. Так, бизге жетет, Кудайга шүгүр. Эгер Алла Таалам бере турган болсо, ошо сиздерге окшогон элге журтка бөлүшүп жашайлы деген үмүтүбүз бар. Мен апам дагы ушул ушуну айта берчү эле, балам көп нерсе топтобо, балам көп нерсе башыңа үйө бербе, ашык дөөлөт баш жарат, кой балам. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.